Мұхтар Мағауин «Аял махаббаты» аңгеме. Қазақчадан қырғыз тіліне қыдырған Абдыкерим Муратов. Құдай-ай, біздің көрішпегенімізге да 10 шақты жылдан ашып кеттір да. Ошын айтсаң, Батимаш, ал кезде біз қыз елек. Бешпейінің савасындай толық, еткел келген қара торы аял Батима өзінің бір кезде қыз болғанына чынылы біраз таңырқай аңырая қарап қалды да, диванда чалқалай жатқан бойдан сағынып көрішкен досы Зияны құшағына қысты. Қыз кезінде бары жақшы, жаман қатын қайдан шығат деген ұшыл екен да, қазіргі тұрпатыбыз мынауы, деп қойды. Сен айтқаным жоқ, деді аздан соң Зияға күле қарап. Бойың өсіп, беті башың арықтап, денең толықсығаны менен ошол бышып тұрған мүчөң ошол бойдан. Халі қыздан да арықчырайсың. Мектептің жоғырғы класстарында оқыған кезде өзімізді бой жеткен қыздардай санайчүлек, көрсі анда бала бойдан тұрбайбыз ба? Чынығы доорду сүрген учурубуз студенттік жылдар тұра. Бір қалада оқып қалғаныбызды айтпайсың ба? Сені менен бірге ушул Алматыға келбегеніме әліге дейре өкінемей. Ханта бакеңе кездешпейтілен ғой, деді Зия тамашалай. Ошондо экен го. Бирок бакең болбосо сакең болот эле го. Ким дейсиң? Сакең. Айтор бирөө дегеним да. Бир аз сүйлөшпөй калган соң, эми мунун баары тамашада, деп койду Батима актана. Мектепте 10 жыл бою бирге окуп, кулунтайдай бирге ойноп, бирге өскөн курбулар эми минтеп 12 жыл өткөн соң кездешип, ушул аз гана убакыт ичинде ушунча өзгөргөндөрүнө иштен таң калышып, бири-биринен көздөрүн үзе албай кыйла тиктешип отурду. Кече эле самай чачтары желге желбиреген кыздар эле да экөө тең. Азыр мына эме кучакташып, күлүп жыргашып, бир аз сагынычын тараткан соң эки аял үй, турмуш, тиричилик жайын сурашып алды. Экөө жайма-жай отуруп, коюу демделген чайды шашпай ичип алган соң, кептери улам кызуусуна өттү. Жадашкыда эмес. Зия, деди бир кезде Батима кабилеттен. Көптөн бери дилинде өйүп жүргөн суроосу эсине түшүп. Сен эмнеге күйөөң менен ажырашып кеттиң? Канча сурасам да каттарыңдан эч нерсе биле албадым. Анығын айтып берчи ушул жолу. Зиянын жүзүнөн күлкү заматта тарады да, ал турушу ойлуулукка, олуттуулукка орун бошотту. Мүнөзүбүз келишпеди, деди, көзүн бир чекиттен албагандайда. Келише албадык. Дагы эле баягы сөзүң, сени түшүнбөдүм. Билишимче ал кыйла атактуу адам болсо да, жибектей созулган жумшак, улууну ага, кичүүнү ийни деп турган мээримдүү жана камкор жан эле. Мен эле эмес, билгендердин баары ошондой дешчү. Ал эми сен те бала кезиңден ага аябай берилген элең. Турмушуңар да жаман болгон жок. Ошондой болсо да келише албадык дейсиң. Неге? Келишпедик, деди Зия, Батима айткан сөздөрдү эске албагандай кыймылсыз отуруп. Той алдындагы каттарың менде сакталып турат. Не деп жаздың эле ошондо? Өмүр шеригим болор адамды кездештирдим, бактымды таптым деп. Батима, деди Зия жалынгандай. Мени дагы да асапка салкын келип отурабы? Сенден канча жыл өтүндүм, ушуну сурабай эле койчу деп. Сагынып кездешкен курбусунан ушундай көңүл калар сөз чыгышын күтпөгөн Батима умсуна түштү. Өзгөргөн экенбиз, кейигендей үн катты. Сыр жашырбас элек мурдалары. Бирок менин анык билерим, сен аны али унуткан жоксуң. Унута албайсың. Кимди? Зия селт этип Батиманын оозуна карады. Кимди болчу эле? Арыстанды да. Аны жамандаган бир да адамды көрбөдүм. Өзү да Кудай берген жигит го, жылдызы жанып турат. Бул башталганы гана. Али жаш, 30-дун ичинен жаңы ооду. Доктор, профессор. Не керек, Зия? Бактыңды башына тептиң. Бактымды. Зия оор күрсүнүп алды. Бактымды чын эле башка тептим го. Кудай маңдайыңа жазган тагдылашың эмес беле ошол арыстан? Туй, Батимаш-ай, дагы да арыстаныңды айтканыңды койбодуңбу? Зия денеси чыйрыккандай кучакташкан колун жазып,
бачымадан олукташып отурду. Сенин бешиниңе жазылганы арыстан эле дейсиңби? Эми айтайын, анда угуп тур, ал ким экенин. Мен өмүрүмдө андай адамды көргөн эмесмин. Ал эч кимге да окшошпойт. Толкун сымал. Кара, калың чачтарын желкесине карай тарап коет. Чачтары айдалысына чейин жетет. Арты көтөрүлүп, күдүрөйүп турат. Анысы өзүнө ушунчалык бир жарашып калат. Ал сулуу эмес эле, бирок сымбаттуу болчу. Буттарын салмак менен таштап, жай ойлонуп келе жатканда, элдин баары суктангансып карап калчу. Анын көзү... Сен ошондой көздү көрдүң беле? Тынып аккан, терең кара суулар бар го? Ошого окшош эле. Башка окшоштук таба албайм. Күлбөгөн, жүрүшү бир калыпта, сыр алдырбай, селт этпей бирдей турган. Мен кээде Короленканын сокур музыкантынын көзүнө окшотор элем. Биздин кыздардын бири анын көзү өлгөн адамдын көзүндөй деп койчу. Ырас, кээде көздөрүнөн жылт эткен от көрүнүп калчу. Анысы айрыкча кубанган кездерде болор эле. Антке менен кайра мурдагы кейпине кайра эле түшүп калчу. Анын көзү неге ошондой деп көп ойлойм, же бактысыздыгынанбы, же ар дайым ойлоп жүргөндөнбү, билбейм. Ал консерваторияда окуй турган. Институтубуздагы өздүк көркөм чыгармачылык ийриминин башчысы төшөк тартып жатып калып, анын ордуна убактылуу келиптир бир жолу. Аты Төлөгөн экен, жибегин издеп жүргөн көрүнөт, деп күлүп калышты кыздар биринчи келгенде. Ал композитор эле. Жүрөк толкутар сыйкырлуу обондору ооздон оозго өтүп, жаңы тарай баштаган кези. Атагы чыкпаган, бирок обондорун уккан, өзүн билген адамдардын баары эле анын келечегинен чоң үмүт кылчу. Жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү менен Төлөгөн кыздардын баарын өзүнө имире тартып алды. Алгачкы күнү эле калжыңдагандар, бир нерселерди былжырай бергендер жайына түштү. Орунсуз сүйлөп албай эле деп, кеп сөзүбүздү түздөп калдык. Бардык кыздар эле жибек болгусу келет Төлөгөндүн алдында. Мен да аны жакшы көрө баштадым, бирок менде аялдын, але жашоону билбей турган, але лаззаттын даамын татып көрбөгөн аялдын баяу дүйнөсү бар эле. Кезектеги репетициядан тараган соң, кыздардын баары башын бириктире калып, бир нерселерди шыбырай калып жатканда мен сөздөрүнө анчалык аралашпай, ар нерселерди кыялданып, өзүм менен өзүм болуп отура берер элем. Төлөгөндүн көзү мага алгачкы күнү эле түшкөндөй болду. Мен аны билбегендей, билсем да байкабагандай болуп койдум. Өзүң билесиң, менин бир аз үнүм бар, бирок бизде жакшы ырчы кыздар көп эле. Кээ бирлери радиодон да ырдап чыккан. Айтайын дегеним, Төлөгөн башкалардан көрө мага көбүрөөк көңүл салды. Мен ырдап атканда оозумду карап турчу. Кийинирээк муну биздин кыздардын баары эле байкап калыптыр. Ошон үчүн мен Төлөгөнгө ыңгайсыздык жаратпасын деп, анын ырларына анчалык кызыкпагандай болуп койдум. Ал башка кыздар үйдө анын ырларын ооздорунан түшүрбөйт. Өз обондоруңду кайра өзүң жазгандан артык азап жок деп Төлөгөн өз ырларын ырдатпайт эле. Бирок кээде байкоосун кыңылдап кошулуп кеткенимди өзүм да билбей калам. Бир күнү Төлөгөн жаңы эле чыгарган обонун үйрөттү. Обон баарыбызга жакты. А мен болсо анын сөзү менен обонун ыргактары ушунчалык бап келип турганына кайыл элем. Жигит сүйгөнүнө ашыктык сезимин билдирген бул ырды угуп жатып, кызганыч деген сезимдин даамын алгачкы жолу таттым. Менимче Төлөгөн бул обонду сүйгөн кызына арнаган болуу керек деп ойлодум. Төлөгөн, ушул ырды сиз аткарбайсызбы? Деп кайрылганда, кубангандан эмне кыларымды билбей калдым. Өзүмдүн шертимди унутуп да калыпмын. Ошол кезде мен абдан бактылуу экен бачымаш. Бирок адам бакыт кушунун колуна келип конгонун билбей, учуп кеткенин билип калат дейт го. Мен да бак конгонун билбептирмин. Кийинки репетицияда Төлөгөндүн ырын жеке өзүм аткардым. Сөз менен обонуна ушунчалык берилип кеткен экенмин, ырдап жатып эч нерсени билген да көргөн да жокмун. Тек соңку кайрыгында гана Төлөгөнгө көзүм түштү. Мага кадылак карап турган экен, жүзүнөн ушунчалык бир ырахаттануу, канааттануу сезилет.
ошол күнү киного чакырды. Кайтып келе жатканда узагыраак жүрүп калдык. Ажайып бир түн эле эми. Балбалактап аппак кар жаап турган, жер да аппак, көк да аппак, айаламдын баары аппак. Анда санда өстүн байкоостун басып калган карга өз боюн көтөрө албай, дарактардын сынган бутактарынын доошу угулат. Экөөбүз кандайча ушундай жакын болуп кеткенибизди билбей да калдым. Кол кармашкан бойдон ак карды жамынып жаткан көчөлөр менен жаңы жааган карды малтап көпкө жүрдүк. Сүйлөшпөй эле жүрө бердик. Жаап турган кирсиз таза кар менен шаардын чырактары чагылышып, асман саамалдай жарык. Төбөнү карасаң, балбалактап келе жаткан ундай аппак чоң кар бүртүкчөлөрү көрүнөт. Бир убак Төлөгөнгө эркелегим келип кетти. Карап тур, деймин. Сенге өтүп алганымды өзүм да аңдабай. Мен азыр тетигил түшүп келе жаткан карды кармап алам. Кайсынысын? Дейт Төлөгөн. Жаап жаткан кар бүртүкчөлөрүнө болсо сан жетпейт. Кайсынысын кармап каларымды өзүм да билбейм, бирок мына деймин көккө колумду созуп. Ушинтемин да алаканымды жайып турам. Менин колума асмандан кардын бир бүртүкчөсү түшүп калса, балага окшоп барпалаңдап экөөбүздөн кубанабыз. Кийимиңди кара, аппак, деди бир кезде Төлөгөн мага тигилип. Карасам, пальтом аппак карга басылып калыптыр. Төлөгөндүн үстү башы да ошондой. Үшүгөн жоксуңбу? Жок, деймин. Төлөгөн менин бир жеримди оорутуп албайын деп, үстүмдөгү карды акырын сыйпалай күүдө. Ошондо анын колунун жылуулугун бүткүл денем менен сездим. Мен да анын жонундагы карды түшүрдүм. Ушинтип турганыбызда капыс эле Төлөгөн мени катуу кучактап алды да. Зия ошол учурда башынан азыр гана өткөрүп аткандай эриндери дилдиреп, көзү жайнап, бир азга тыным алды. Батима, деди курбусунун ийине колун коюп. Алгач өбүшкөнүң эсиңдеби? Эң алгачкысы. Ким менен? Бекең менен бе? Жок эле дегеним да. Бекең менен болсо да. Ой, андан бери канча жыл өттү? Кайсы бир кызыктар эсте калды дейсиң? Эмне, Бекеңе чейин да бирөөң бар беле? Бекеңе 4-чү курста кезиктим. Ага чейин кайсыл кыз соо жүрөр эле? Антип-минтип жолун таап, колуна киргизди го Бекең да. Ошол жаш жигит кезинде да азыркысынан да эби сыны жок эле шорду. Өзүн анча жактыра бергеним жок ырасы. Бирок эми бирөө менен баш кошуу керек эле да акыры. Азыркы кезде махабат дегениңдин өзү козу көрпөш менен баян сулуунун заманы өтүп кеткен. Бирок бара-бара Бекеңди кантип жакшы көрүп кеткенимди өзүм да билбейм. Эми ошол мал табарымды эч кимге алмаштырбасмын. Балдарыңда кимде бала жок дейсиң? Аларды койчу. Бекең менин жүрөгүмдү балдары менен эмес, өзүнүн айтканынан чыкпагандыгы менен багынтып алды го. Дагы эле ошондой. Тур десем турат, бас десем басат. Сүрөтүн көрдүң го. Азыркыдай кенебес болбосо да, жигит чагында да эч нерсени капарына алчу эмес. А сенин Төлөгөнүң просто молодец экен эй. Кызды биринчи эле киного чакырган күнү өбүп алуу деген. Бул биздин соңку өбүшүбүз эле, деди Зия аңгемесин кайра улап. Алгачкы жана акыркы, анын деми оттой ысык эле. Ал эми эриндери мени өрттөп жибере жаздады. Муундарым бошошуп, ээрип бара жаттым. Ошондо Төлөгөндүн өзү кыса кучактап турбаган болсо кулап кетмек белем, ким билет. Кийин Арыстан менен бирге жүргөн кездеримде мындай лазаттын даамын да таткан жокмун. Бирок өзүмдү өзүм алдап, аны сүйөмүн деп жүрө бердим. Кээде чын эле ошондой көрүнчү. Арыстан ал кезде аспирант эле, а Төлөгөн дагы өпмөкчү болгондо шарт эсимди жыйдым. Өзүмө аны ушунчалык жакындатып алганымды тез аңдадым. Маскара-ай, таанышпай жатып, акындар, өнөр адамдары баары жүргүч келишет дейт. Мен мунун алгачкы кызы эмесмин. Ошол көп кыздын бириндей кылып мени да таштап кетет. Башыма дароо келген ой ушул болду. Ошондо мен бир күтүлбөгөн кадамга бардым. Төлөгөндү өзүмдөн түртүп ийип, андан бошонуп чыктым. Ошондон баштап менде бир өзгөрүү башталды. Мен аны азырга чейин түшүнбөй келем. Төлөгөн мага күн сайын келет.
келет да кетет. Мен ага чыкпаймын. Неге чыкпаганымды да айта албайм. Убактым жок деймин. Ушул менин жалгызчылыгым. Төлөгөн кезерип келип, туруп кеткен соң бөлмөмдө төшөгүмө жатып ойлоймун. Жана чык дегенде чыксам го. Азыр баягындагыдай кол кармашып жүрөт элек. Балким дагы да ошол учурдун кайра кайталанышын тилейм. Жан дилим менен ошол учурдун келишин күтөмүн. Бирок эмнеге экенин билбейм, өзүмдүн тилегиме, сезимиме каршы аракет кыла берем. Рас, кээде ага чыгар элем. Киного же театрга барабыз. Бирок сыртта узак калбайм. Төлөгөндү өзүмө жакындатпайм. Түгүл колумду кармаганга да болбой койдум. Көйдөндөгү сөздөрдү эмес, башка эле бир нерселерди айта берчү болдум сүйлөшө кеткенде. Ал сөздөр биздин кебибизге такыр эле кошпой турчу. Төлөгөн болсо мени менен сырдашканы, чер жазыша сүйлөшкөнү келчү да. Өз кыял максатын, ичинде толуп ташкан ойлорун айтчу. Консерваторияны бүтүрөм, дечү ал. Андан кийин сен да мединститутту бүтүрөсүң. Эч нерсени түшүнбөгөндөй, мен анын сөзүн башка тарапка буруп кетем. Ошондон кийин мен өз айылыма кайтам. Ал эми сиздер атак, даңк алыш үчүн Алматыда кала бересиздер. Атактын да даңктын да кереги жок, дейт ал менин сөздү буруп кеткенимди байкаган соң муңайып. Чын маанисинде кундуу чыгармаларды жазсам болгону. А мен көп жазам. Жана тек жакшыларын гана. Концерттер, симфонияларда, операда, балетта, азыркылардын баары үйрөнүү гана. Көп иш, өтө көп иш бүткөрөр элем. Тек сен менен бирге болсоң. Ал кыял кеч эле. Кээде романтикага берилип, кыялына азгырылып чексиз дүйнөгө сүңгүп кетчү. Мен мыктымын, дечү. Баарынан мен күчтөмүн. Али сен көрөсүң го, баарынан озуп кетем. Мактанчаак, деймин мен ичимден. Кээде ал өнөр жолунун кыйындыгын айтып калат. Туруп эле, ушул менден эч нерсе деле чыкпайт го, деп да коет. Учурдагы музыка тууралуу ойлорун айтып, кээде сөзүн алыс жактарга таштап, мага таптакыр бейтааныш кайдагы бир композиторлор жөнүндө баяндап кетет. Мунун баары мен үчүн такыр кызыксыз, ичимде бышырып жиберер нерселер эле. Ал негизи ары жагынан сөзгө сараң болгону менен бир чечилсе узакка тынбай сүйлөй берер эле. Арине мындай учурда менин оюм башка жакка угуп кетет. Төлөгөндүн мени сүйө турганына көзүм анык жетти. Мен чексиз бактылуу элем, бирок агыр аз болбодум. Төлөгөндү дагы да кыйнай түшкүм келди. Бул мен үчүн кызык эле. Ошол кезде анын кандай абалда жүргөнүн ойлосомчу. Өзүмдүн анын алдында үстөмдүгүмдү сезгенден кийин менин тентектигим чегине чыкты. Консерватория студенттеринин жатаканасы алыс. Шаардын чет жагында, аттуу аскер көчөсүндө. Азыр башкача аталса керек. Мен Төлөгөндү узагыраак кармоого тырышамын. Муну атайын ушинтем. Унаа токтоп калып, далай жолу жөө кетип жүрдү. Ошентип кеч кайткан бир күнү жатаканага жакындаган жерде 2-3 бузуку жабылып, болгон кийимин чечип алып кетишиптир. Өзүн аябай токмоктошуптур. Айтор аман калган. Ошол мени менен байланыштырган жол канчалык кымбатка түшкөнүн кийин билдим. Ал тоголок жетим эле. Атасы да, апасы да, тууган туушкандары да жок. Эч ким каражат жагынан жардам берчү эмес. Анан калса, ал кезде жагдай азыркыдай эмес. Акча таап кийим алганча ай бою жолдош балдарынын биринин эски пальтосу менен костюмун кийип жүрүптүр. Ошол убакыт ичинде мага бирби экиби жолу гана келди. Уялган болуш керек. Жакындабады. Бар болгону бир чоң дүйнө баштадым. Бүтүрүп таштайын деп шарт келбей созулуп барат. Убакыт да жетишпей жатат, деди. Арыстан менен ошол Төлөгөн келбей жүргөн убакта тааныштым. Бул экөө дүйнөнүн эки уюлу сыяктуу эле. Бирине бири кайнаса каны кошулбас адамдардан боло турган. Төлөгөн көркөм өнөргө сыйынса, Арыстан адабият, музыка дегендердин баарын эриккендин эрмеги деп санайт эле. Мурдагы, дейт эле ал. Биздин элибизде Толстой да болду, Тургенев да болду, Пушкин да, Чайковский да болду. Бирок Орусия артта калган мамлекет эле. 1905-жылы жапондордон кандай жеңилгенибизди тарыхтан окудуң.
Орус армиясы менен флотун Толстой сактап кыла албады. Таза маскара эле болдук. Азыр эми илгерки сенек кылым менен техниканын жардамы аркасында Советтер Союзу дүйнө жүзүндөгү эң кубаттуу, эң алдыңкы катардагы державага айланып турат. Мага Арыстандын чечкиндүүлүгү жакчу. Бирөөнүн сөзүн оозунан жулуп алып, өзүнүн пикирин тарс айтчу. Кыз көңүлүндө эмне менен алышты билер эле. Кантке менен аны сизден бериге өткөрбөдүм. Мен төлөгөндө кызганыч сезимин туудургум келди. Ансыз да өмүр сүрө аларымды билсин дедим. Бир жакшемби күнгө экөөнү тең бирдейине чакырдым жолугушууга. Өмүрү кечигип басып жүрө турган төлөгөн негедир бул жолу эрте келди. Арыстан биз эшик алдына чыккан кезде келип жетти. Мен эми кези келди, экөөнү тааныштырайын деп тургам. Арыстан мындай кылдыра койбоду. Кечириңиз, деди ал төлөгөнгө карап өктөмөнү менен. Бул киши биз менен бармак эле. Ошондой деди да мени колтуктап алып басып кетти. Төлөгөнгө ызаам кайнады. Неге алда ушинтип алып кетпейт? Бул оюнум менен иште жаман жакка буруп салганымды кийин билдим. Бир ай бою төлөгөн көрүнбөй кетти. Чоң дүйнөсүн аяктай албай жаткан болсо керек деген ой менен өзүм издеп барбадым. Акыры бир күн андан кат алдым. Зия дивандан турду да жатак бөлмөсүнө барып, бир көк конверт алып келип, курбусунун колуна карматты. Батима оозу ачык конверттин ичинен эскирип, саргайыңкы тарткан 4 бүктөлүү кагазды алып, бүктөөсүн жаза баштады. Арасында бир нече жеринен сынган фото бар экен. Ушулбу? Бул Зиянын өз сүрөтү болуп чыкты. Ошол жылдардагы сүрөт. Калың чыккан кызгалдактардын ортосунда турат. Чачына да, көкүрөгүнө да гүл кыстырылган, колунда да гүл. Саал ийилип, жүзүн күлкү чайган, өзү да гүлгө окшош. Батима сүрөткө карап калган эле. Бул өмүр жолу кызыл гүлгө толо сыяктуу көрүнгөн кездеги сүрөтүм, деди Зия угулар угулбас. Койсоңчу, кайгы түбүнө бата бербей, бетиңди бырыш басып калган жок. Жашсың, сулуусуң, тек дениң суу болсун. 10 гүлүңдүн бири ачылы элек. Дагы жигиттин гүлдөрүнө жолугарсың? Билбейм, деди кабактарынын арасы түйүлүп ойлонуп калган Зия. Ушул күйөөмдөн кетемин дебеймин, бирок ал күндөргө кайтуу кайда. Эми мен үчүн эң таттуу мүнөттөр өткөндө кыялданган сааттарым гана болмок. Макул эме, окуй кой. Бирок ичиңен оку. Мен болсо сени ээрчип турам. Бул каттын ар бир үтүрүнө дейре жатка билем. Зия, саламатсыңбы? Ушул сөздөн соң чекит койдум. Анткени мен сенин менин суроомо жооп бербешиңди жакшы билем. Мен кетип атам. Каттуу кылдың го. Сага эми эмне айтайын? Адам өз колун өзүгө салабы? Сага оор сөз айткыдай менде алда, дарманда жок. Абайдын баарыбыз биле турган бир өлөңүндө канчалык тереңдик, канчалык сыр бар экенин ушул азыр гана жүрөгүм менен сезгендеймин. Дүйнөдө сендей мага жар табылбас, сага жар менден артык табылса да, ашык шордуу саргайса да, сагынса да, жар тайып, жакшы сөздөн жаңылса да, чыдайт ал, ыраазы болуп, жар ишине, кордук менен мазагына табынса да. Мен адамдын эң асыл, эң назик сезимдерин музыка гана толук жеткирип бере алат го деп ойлойт элем. Арийне, сөз кудуретін билем айткандай. Ал мына бул сөз. Ушул сөз. Чыдайт ал, ыраазы болуп, жар ишине. Мен да ошондой чыдадым. Бактылуу элем. Ошол кезде өзүң менен. Сенин үнүңдү угуп туруунун өзү эле мага канчалык кубаныч алып келер эле. Мен шордуу шылдыңдарыңды көрүп да сезип да жүрөм, бирок болбой эле ошол учурдагыда үнүңдү уккум келе берет. Бирок арга барбы? Ушундай болууга тийиш чыгар. Мен мындан ары Алматыда кала албаймын. Ушу соңку айлардын ичинде кубаныч издедим. Таппадым. Маңдайымдан сылай турган бир адам жок. Сени ошол кайгы кубанычымды тең бөлүшөт го дедим эле,
Sen bolsa men kıyınçılık görüp жүргөндө көккө көтөрүүнүн ордуна жерге тебеледиң. Соңкы ишиң өзгөчө жанга батып кетти. Ушундай болуп тааныштыгыбызды аяктайбыз деп эч ойлогон эмес элем. Сени биринчи эле көргөндө издегенимди, эңсегенимди таптым го деген элем. Баягы обон сага арналган эле. Өзүрүмдү сенин үнүң менен угуп атканда төбөм көккө жеткендей болгон. Мен эмес, ушул ырды сен өзүң чыгарып, мага арнап айтып тургандай көрүндүң. Ошондо мен бир заматта бакыт кушундай асманда көкөлөп жүрдүм. Бирок көкүрөгүмдөн түртүп таштадың го. Колуңду низе дагы эле көөдөнүмдө так болуп турат. Канткен менен сага капа болууга акым бар беле. Кечир. Азыр ойлоп отурсам ошол кезде ченемсиз бир бейбаштык жасаган экем. Мени кечир. Балким мени менен макул эмес чыгарсың. Антсе да сен өтө эле катаалдык кылдың. Мүнөзүң катуу экен. Эмне болгон кызсың сен? Мен сени жарым дер элем, жаным дер элем. Сен болсо ташбоор экенсиң. Обон да, музыка кайрыктары да, менин жүрөгүмдү жарып чыккан ыр да сенин дилиңди жибитпеди. Бирок сезимиң чын эле ушунчалык алдамчы болгон беле. Сен канчалык жүзүңдү үйрүп турсаң да, эчки бир үн мага тынымсыз шыбырап турар эле. Сен ага жагасың. Ал сени сүйөт деп. Мен ушуга катуу ишендим. Сенин көзүңдөн, кээ бир кыймылдарыңдан мага деген жылуу сезимиң кадимкидей көрүнүп турар эле. Же мага ошондой болуп алдамчы сезим гана көрүндү эле. Ошондойго болбосо сен башкача болуп кетмек белең. Катуу кеттиң. Кордодуң, кантейин. Бирок алдамчы сезим кургур көзү көрүп турганга али ишенбейт экен. Зия сени сүйөт деп ынандырат. Дал бүгүн ошого ишене албай калдым. Рас, буга чейин ишенип келгем. Алдандым да, алдандым. Жат бирөөнүн кучагында кете бердиң. Кош, аман бол. Сенин чексиз бактылуу болушуңду каалаймын. Менин колумдан башка эмне келмек эле. Кош, аман бол жаным. Ак тилегим менен бактыңды ашып таша берүүсүн каалайм. Ашыкча кеткендерим болсо кечирерсиң. Баарыбыз тең пендебиз го. Каталык жасаган болушубуз мүмкүн да. Төлөгөн. 15 май 1951 жыл. Батима катуу окуп болгондон кийин Зия аңгемесин андан арулады. Менин атыгенде эле башыма ал эми кайда кетет экен, неге кетет деген ой келди. Бир нерсе болуп аттым өзүнчө эле. Башым кеңкирип айланып атат. Трамвай аялдамасына жүгүрдүм. Турам, трамвай жок. Эми такси карайын дедим. Такси өлгүрү да табылсачы мындайда. Алар өтүп атат. Баары бош эмес. Кишиси бар. Акыры бирөө токтоду. Жол бою шофёрду шаштырып бардым. Мунусу да бир кенебес экен. Эчтеме менен иши жок. Кибирегенден кибирей берди. Мындан улам жүрүүгө тыюу салынган, дейт кебелбей. Авария жасашыбыз ыктымал. Консерваториянын жатаканасы кайда экенин болжолдогону менен Төлөгөндүн кайсыл бөлмөдө турарын билбейт элем. Ошон үчүн кирип чыгып аткандардан суроого туура келди. Төлөгөн деген жигитти тааныйсызбы? Деп сурадым, кутусуна салынган флейтасын кучактап, тык-тык басып келе жаткан сулуу кыздан. Кайсы бөлмөдө турат? Төлөгөн, ал азыр бул жерде жашабайт го? Кайда азыр? Ушу жакында аны, батирге чыккан болуш керек. Аныгын билбейм. 7 бөлмөгө барсаңыз, бирге окуган балдары ошол жерде жатат. Бир кон койгон кара жигит чыкты. Төлөгөн кимиңиз эле? Деди ал суроомо жооп берүүнүн ордуна. Жөн гана таанышым болот. Өтө өкүнүчтүү, деди ал оозун колунун сырты менен тосой эсинеп. Кечиктиңиз. Төлөгөн кече кетип калды. Жонумдан 40 аяк жорголоп кеткендей болду. Тигел кон койгон жигиттен андан кийин не дегенин укканым да жок. Үйгө кантип келгенимди да билбейм. Эртеси кайра бардым. Кайда кеткенин билип, жок дегенде кат жазайын дедим.
Жеткенде эмнелерди жазарымды да ойлоп койдум. Төлөгөн деймин. Өзүңдөн башка менин эч кимим жок. Менин каалаган адамым сенсиң. Сен ганасың. Еркелеп, назданып жазгым келди. Төлөш, кандай чыдабас жигитсиң. Менин копол тамашамды да көтөрө албаганың эмнең? Аябай эле кызганчак экенсиң, Сенин алдыңда турчу ал ким? Түнүдөгү бардык жигитке сени алмаштырбасмын. Ушул ой менен кайгымды унутуп, бир аз болсо да бакыттын кучагында балкып алдым. Эшикти каксам, кечээги коңкойгон мурун кара жигит дагы чыкты. Деди ал. Алды артыңызга карабай жөнөп кеттиңиз эле, кайтып келдиңизби? Төлөгөн качан кетти? Деп сурадым. Мурда күнү, деди ал жай гана. Ошол учурда менде бир күмөнсүнүү пайда болду. Жок, Төлөгөн кеткен жок. Окуусун таштап кайда бармак эле? Анын бүт максаты композитор болуу эмес беле? Тамашалап жазса керек. Азыр өз бөлмөсүндө отурган чыгар. Мени бир сынап көрөйүн деген болуш керек. Кечээ кетти дедиңиз эле го? Коңкобай бир аз аңырайып карап турду да, деди дагы, мыйыгынан күлө. Мен ал сөздү айткандан бери дагы бир күн өтүп кетпедиби? Аркамды ызгаар каарып бара жатты. Акылымдан адашкан чыгармын деп ойлодум. Кетти деп айтпадыбы? Демек, кеткен. Антке менен дагы дале үмүттүн шооласы күйөт. Кетсе кайда кетти? Дедим. Кабарым жок. Коңкобай муздай катып жооп узатты. Кайда бет алганын мен эмес, өзү да билбейт. Новосибирск жактагы бир казак кыштакта туугандарым турат дегенин эстеп калдым. Ой, ал ушундай бир туйук эле, эч кимге да сырын ачып салбайт. Өтө жакшы жигит эле, деди менин аяк башымды сыдыра карап алып. Бирок жеткен намыскөй болчу. Өзү айтканынан башкага көөнчү эмес. Кийинки күндөрдө аябай эле ачуулуу да болуп кетти. Стипендияга жетпей калды. Кыш бою кандай күн көргөнүн билбейм. Айтор, ар жекшемби сайын ар кимдин кара жумушун кылып акча таап жүрдү окшойт. Талантсыз жигит эмес эле, деди ал бир аздан соң мага кадала караган бойдон. Тек жазгандары мындай да эми, ыйлагың келет. Акыл, кеңеш иретинде достук сын да айтып көрдүк. Адам бир олугуп алса, кайра артка кайтыш кыйын го. Көктү чапчып, жерге түштү, укпады, акыры ошонусу түбүнө жетти. Ушунча сурап келипсиз, деди ал кайра. Жердешиңиз беле? Жок, дедим. Жигитим. Жигитиңиз болсо ал тууралуу эч нерсе билбегениңиз кызык экен. Андан соң, бүгүн кеч сонун болуп турат, деди мага карап. Кино көргүңүз келеби? Рахмат айтып кетип калуудан башка эч нерсе калган жок бул жерде ушул учурда. Мен ошентип жоготтум Төлөндү. Жоголгон нерсе табылып калышы да мүмкүн да. Аны мен табамго деп үмүт кылып жүрдүм. Алматыга Айтор бир келер, ошондо мага кантип эле жолукпай кетсин. Ошондон кийин көчөдө да жан жагыма карап жүрчү болдум. Мүмкүн кездешип каларбыз. Кездешпеди. Бир жолу китепканага бара жатканда автобус аялдамасындагы элдин ичинен ары карап турган бирөө көзүмө ушунчалык жылуу учурады. Төлөгөн деп ойлодум. Кыйкырып жиберейин деп араң кармандым. Жүрөгүм дүк-дүк согуп, кан басымым көтөрүлдү. Жакындап келип карасам, баягы коңкойгон жигит экен. Ошентип 1 жыл өттү, 2 жыл өттү. Азап болуп, 3-чү жылды да узаттым. Ошол 3 жыл бою Арыстан менин артымдан калбады. Айткандай, мен ага бир да жолу сыр берген эмесмин. Эми мага такыр келбеңиз. Мен башканыкымын деп далай жол айттым. Кепчебес экен. Көбүнчө сөздү башка жакка оодарып жиберет же менин айтканымды тамашага чалып ийет. Өзүнүн жолдоштору лабораторияда бирге иштеген кыздар тууралуу айтып баштап, ага буга өтүп анан түз эле киного сүйрөйт. Канча деген менен мен деле пендемин го, аз-аздан жебей баштадым. Төлөгөн сага жок эме. Аны унут эми деп өзүмдү өзүм көндүрүүгө аракет кылдым. Бирок мунун үчүн Төлөгөн мени катуу жазалады. Өзү жок болсо да ырлары артымдан калбайт. Ара чородо радиодон да берип калышат. Анын ырларын жаштар да оозунан түшүрбөйт. Кечелерде да, тойлордо да, жыйындарда да
Tölөгөндүн өзүмө арнаган обонун эстегенде эмне болуп кеткенимди да биле албай туруп калам. Кар жааса үйдө отурмай жок, жылуу кийинип алып сыртка чыгам да баягында Төлөгөн экөөбүз жүргөн жерлерге барып жалгыз өзүм жүрө берем. Ошол армандуу түнгө окшош далай түндөрдү өткөрдүм, бирок жанымда Төлөгөн болгон жок. Далай жолу ал кезде Төлөгөнгө эркелегеним эсиме түшүп, асмандан чубалып келе жаткан кар бүртүкчөлөрүнө алаканымды тосуп турдум. Бирок мени эч ким кучактап өппөдү. Акыры мен мединститутту бүтүп, бул эле Жамбыл облусуна жумушка кеттим. Убакыт өткөн сайын Төлөгөндү кезештирем деген оюм өчүп, акыры такыр үзүлдү. Бактымды чын эле колдон учуруп жибергениме эми чындап көзүм жетти. Адам деген неге болсо да көнөт экен. Көндүм, көнбөгөнгө айла барбы. Арыстан мага ар жекшемби сайын автобус менен келип кетет. Акыры мен Төлөгөндү уnuттум деп өзүмдү өзүм биротоло ишендирдим. Аз убакытка унуткандай да болдум. Эми Арыстандын кучагына куладым. Той таркабай жатып эле Арыстан кандидаттык диссертациясын коргоду да Новосибирскиге которулдук. Арадан 4-5 жыл өттү. Күйөөгө чыкканда алгачкы айларда Төлөгөндү кайра ойлоп жүрдүм да акырындап кайра унуттум. Эми чындап унуттум. Арыстан жаш болсо да кадыры зор, зоболосу бийик. Башына бак мансап конуп жүргөн аалым аксакалдарды аны жогору баалайт. Жаш деп алып эштейт, келечеги кең деп сыйлайт. Муну мен да мактаймын. Тек аралашып жүргөн дос жар саналган адамдардын баары да Арыстанга окшоштор. Булардын көпчүлүгү дүйнө кызыгынан бейкапар, эсеп машиналарынан башка эч нерсеге шыгы жок, өз ишине берилген фанат жандар. Башкалар үчүн бактылуу сыяктуу элек Арыстан экөөбүз. Эл кандай жашаса, биз да ошондой жашап жаттык. Мен ага адал жар болуп бердим. Бир арманым бала көрүп эле, тагдыр башыма аны жазбаптыр. Менин бул кайгымды Арыстан ойлоп да койбогондой. Төлөгөн сыяктуу эле анын да мен түшүнбөгөн бир мүнөзү бар эле. Кызыгы кыйла жыл бир жашап, бир үйдө түтүн булатып отурсак да, эрди катындай сырдашып сүйлөшө албайбыз. Дене боюнда бир дүлөй күч бар сыңары адамды ээсип жанчып турат. Чынымды айтсам, мен андан коркор элем. Адегенде эмне болгондо да экөөбүз өтө жакшы турдук. Идиш аяк кылдыракан жок. Ошентип жүргөнүбүздө эле бир күнү сен жындыкананы көргөнсүңбү? Шаардын чет жагында жашаган ооруларыма бара жатып, жанынан өтүп калдым. Дүйнөдө мындай шумдук болот деп ойлогон эмес экенмин. Сырткы жыгач тосмолорун уратып таштап, анын ордуна эми кирпич дубал урмак болуп аткан окшойт. Коро бийик темир менен курчалыптыр. Ар жагында адамга караганда жаныбарларга көбүрөөк окшош үстү башы ала-була кишилер түшөт. Бирөөлөрү отурат, бирөөлөрү жылаңаштанып алып, ачык жерде күнгө кактанып атат. Көбү туш келгендей ыржалактап өздөрү менен өздөрү. Эки-үчөө мени көрө калып, качанкы бир эски частушкаларды ырдап кирди. Мен коркуп кеттим. Ал жакка жакындабай, айланып өтө турган жакка салдым. Бирок кайра эле байкабай алардын жанына барып калыпмын. Тез-тез басып жанынан өтүп кетүүгө тырыштым. Капыс эле мага бирөөнүн кадала тиктеп турганы көзүмө урунду. Жалт бурулуп карадым. Карадым да үстү башында сооз жери жок, тамтыгы чыккан, чаштары уйпаланган, үрпөйгөн бирөө тосмого сүйөнүп кыймылсыз катып турганын көрдүм. Анын эки көзү мени тешетиктейт. Мен аны жалт караганда, ал ошол замат колу менен бетин басты да терс бурулуп кетти. Эс учумду билбей үйгө келдим да диванга куладым. Бул Төлөгөн эле. Ооба, ошол эле. Бирок көргөн көзүмө ишенбедим. Аныкын билейин деп 3-4 күндөн кийин дагы бардым. Башкы дарыгер, картаң киши менин Төлөгөнгө келгенимди билген соң үндөбөй бир аз турду да: "Ал кимиң болот?" деп сурады. "Кимим демек элем, жөн эле таанышым" дедим. Анда башка" деди. Өзүнүн тууган уругу жок жигит эле дейм да. Ушундан 6-7 жыл мурун бир алыс туугандарымын деп бирөө алып келип тапшырган. Чөп жаап жүргөндө талаада уктап калган экен дейт. Ошондон ай чыкканда уйгонуптур. Алгач кыйкырып ырдап тынч алган эмес экен.
Кийин болсо такыр сүйлөбөй турган болуптур. Ошол бизге келген жылдан бери бир да жолу тентектик кылбады. Үндөбөйт. Кээде тек гана колун эрбеңдетип, менимче батыш классиктеринин чыгармалары болуш керек. Алда кандай бейтааныш обондорду ышкырып кетет. Жана бир баштаса, Кудай сактасын, жакын арада токтотпойт. Биздин иш өзгөчөлүгүбүздү билерсиз. Бирок ага күчүбүздү көп колдоно бербейбиз. Ору электеп өтө акылдуу жигит болсо керек. Эми кечиресиз. Сиз кечиктиңиз. Ал бүгүн таңга жуук бу дүйнөдөн өтүп кетти. Мен теңселип жыгылганы калганда дарыгер кырмап калды. Минтип жүргөнчө өлгөнү жакшы болду, деди ал. Андыктан сүйүнүшүңүз керек. Капа болбоңуз, деди дарыгер дагы мени кайраттанткысы келип. Бул жалган дүйнөгө кимдер келип, кимдер кетпеген. Бир күнү болбосо бир күнү баарыбыз ушулбуз. Бирок байкуш соңку 3 күн ичинде катуу азаптанды. Кимдир бирөөнүн атын чакырып, бир нерселерди сүйлөнүп күбөрөп атты. Көптөн бери унутуп калган эски адатын кайра баштап, ыңылдап бир нерселерди кандайдыр бир оңго сала берди. Бирок, деди дарыгер аздан кийин, таанышыңызды соңку рет көрүп калгыңыз келсе, шашылыңыз. Али сөөгүн көмөлектир. Мен же өлүү эмес, же тирүү эмес дарыгердин артынан жүрдүм. Ал созулуп тынч гана жатыптыр. Ошол баягы менин төлөгөнүм. Мага тааныш адам. Бирок түсү баягы эмес. Мен жакын барып, көкүрөгүндөгү айкаштырылып койгон колун кармоодон корктум. Ошентсем эле ал шарт туруп, сенсиң мени өлтүргөн деп ие тургандай сезилди. Мен анан төлөгөндүн сөөгүн алып, бөт ырымдарын жасап, өз колубуз менен коебуз дегенге дарманым жетти. Үйгө келген соң Арыстан экөөбүздүн ортобузда чоң жаңжал чыкты. Мен өз айткандарымды кылдым. Төлөгөндү жерге бергендин эртеси эле өзүмө ушунчалык бактысыздык алып келген калааны да, Арыстанды да таштап, Алматыга баргым келди. Кара жамынган бөлмөнү оор тынчтык басты. Эки аял бири-бирине жакындаша, кыймылсыз, үнсүз отурат. Тек гана дубал буурундагы жыгач тыштуу чоң сааттын бир калыпта эч нерседен бейкапар суккун үнү гана угулат. Сөөгүнө барганда алдым жанагы сүрөттү, деди бир аздан соң Зия тынчтыкты бузгусу келбегендей сыбыркыла. Төш чөнтөгүнө чыгыптыр. Менимче кезинде биздин кыздардын биринен калып кетсе керек. Өзүм жат бирөөнүн кучагында жаткан кездеримдин баарында тең сүрөтүм төлөгөндүн жүрөк тушунда жүрөптүр. Мен арам денемди сатып, алдамчы сезимге жетеленип жүргөнүмдө, анын ошол жансыз сүрөттөн башка сүйөнөр эч нерсеси, таянар таянычы болгон эмес экен. Ал эми азыр болсо, көңүл жубатууга да анын сүрөтү менде жок. Болгону бир барак кагаздагы каты менен обону. Обону? Деди Батима суроодон да айбыккандай токтоло калып. Ал кандай обон? Зия сааттын жебеси жылган сайын андан чыккан үнгө кулагын бир аз түрүп турду да, Батимага студент кезинен бери жакшы тааныш бир обонду назик үн менен жай баштап, кайырмасына келгенде ары карай уланта албай, өксүп ыйлап жиберди.